Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы Көк Бөрү боюнча мелдештин тарыхына токтолобуз. 5 жолу өткөн мелдеште кимдер чемпион болгон, кайсы оюнчу канча жолу алтын медаль алган, кайсы оюнчу финалда көп утулган, айтор кызыктуу фактылар тууралуу айтып беребиз. Биринчи жолу көчмөндөр оюндары 2014-жылы Ысык көлдө өткөн. Анда Көк Бөрү боюнча мелдешке жалпы 8 команда катышкан. Казакстан тарап акырына чейин келебиз деп жыйынтыгында катышпай койгон. Мындан улам Кыргызстандан 2 курама катышкан. Кыргызстан 2 командасы А тайпада жайгашып, Ауганстанды, Өзбекстанды жана Түркияны утуп финалга чыккан. Ал эми Б тобундагы Кыргызстан 1 курамасы Монголияны, Тажикстанды жана Алтайды уткан. 2014-жылдын 14-сентябрында өткөн финалдык беттеште Кыргызстан 1 курамасы 4-3 эсебинде Кыргызстан 2-ни жеңип алган. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Кыргызстан 2-нин курамынан Айбек Эсеналиев, Аскат Аскаров жана Нурманбет Койчукеев салым салышкан. Ал эми Кыргызстан 1ден Улан Насакеев 2 салым салса, Урмат Мусаев менен Байыш Ниязов 1 жолудан өзгөчөлөнүшкөн. 2016-жылы өткөн 2-нчи көчмөндөр оюндары дагы Ысык көлдө өткөн. Бул жолу дагы 8 команда катышкан. Казакстан курамасы дагы келген. Тайпада Кыргызстан, Түркияны, Башкортостанды жана Ауганстанды утуп алган. Ал эми Казакстан болсо Кытай, Красноярск жана АКШны жеңген. Финалдык оюнда кыргыз жигиттери Казакстанды 15-3 эсебинде утуп алган. Ал оюнда Манас Ниязов менен Рустам Тыналиев 4төн салым салган. Улан Насакеев 3 улак, Кубантай Султан уулу 2 улак тайгазанга ыргыткан. Ошондой эле Сейитбек Анарбек уулу менен Темир Молдокулов 1ден салымдын автору болушкан. Мына ушул жеңилүүдөн кийин Казакстан жер улакка же көк барга толук түрдө өтүп кеткен десек болот. Анткени 2013-жылы Казакстанда өткөн Көк Бөрү боюнча Азия чемпионаты дагы ушул Тайгазанда өткөн эле. 2018-жылы Көк Бөрү мелдешине 12 команда катышкан. Тайпалык баскычтын жыйынтыгында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Москва командалары жарым финалга чыккан. Кыргызстан жарым финалда Москваны утуп алса, Казакстан Өзбекстанга 4-5 эсебинде атайлап утулган. Жыйынтыгында Кыргызстан Өзбекстан финалы болуп, анда кыргыз жигиттери 32-9 эсебинде уткан. 2022-жылы Түркиядагы мелдеште Кыргызстан Казакстанды 5-0 эсебинде уткан. Казак тарап 2-нчи таймдан кийин оюнга чыкпай коюшкан. 2024-жылдагы көчмөндөр оюндары кандай өткөнүн жакшы билесиздер. Кыргызстан менен Казакстан өз тайпаларын утуп финалга чыгышкан. Финалда кыргыз жигиттери 14 эсебинде утуп чемпион болушту. 2024-жылдагы мелдештин бомбардирлерине токтолсок, Дасан Русланов менен Нурдин Болотбеков 6дан салым салышып, мыкты оюнчу болушту. Ал эми Бексултан Абдикалил уулу 5 улакты Тайгазанга таамай ыргытты. 5 көчмөндөр оюндарында тең чемпион болгон 1 улакчы бар, ал Рустам Тыналиев. Быйыл ал капитан дагы болду. 4 ирет чемпион болгон оюнчулардын катарында Сейитбек Анарбек уулу бар. Ал Түркиядагы мелдешке жаракатына байланыштуу барбай калган. Калган учурда чемпион болгон. 3 жолу чемпион болгондордун катарында Улан Насакеев менен Манас Ниязов бар. Улан Насакеев 2014, 2016 жана 2018 чемпион болгон. 2022-жылы жер улак боюнча барып 2-нчи орун болуп калган. Манас Ниязов 2016, 2018 жана 2022-жылы чемпион болгон. Быйыл жер улак боюнча барып 2-нчи орун болуп калды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 5 жолу катышкан оюнчулардын бири Кубаныч Султан уулу. Бирок Кубаныч 2016 жана 2018-жылдары гана чемпион болгон. 2014-жылы Кыргызстан 2 курамасы үчүн ойноп, 2-нчи орунду ээлеген. 2022 жана 2024-жылдары болсо жер улак боюнча мелдешке катышып, кайрадан финалда утулган. Өмүрбек Эсен уулу, Эмирлан Жеңишбеков, Эрсултан Айдаркан уулу сыяктуу оюнчулар Түркияда дагы, Казакстанда дагы жер улакта ойноп, 2-нчи орунду ээлешкен.